Алай району, Gülçay айылы. Таңкы саат 8. Ар ким өзүнүн күнүмдүк тиричилигин улантуу менен алек. А бирок Гүлжан Базарбаева сүйүктүү балдарына кетип жаткан учур. Каарманыбыз бул убакта жумушуна келишин билген балдар адаттагыдай астанадан кубаныч менен күтүп алышат. Кандайсыңар? Ой, азаматтар, азаматтар. Эмне кылып атасыңар? Играете? Тапшырма аткардыңарбы? Да. Ой, азаматтар. Эмне эс алып атасыңарбы? Да. Майли, эс алып тургула, андан сабакка киребиз дагы. Бар ойнай бергиле. Каарманыбыз 2 жыл мурун жеке балдар үйүн түптөгөн. Мында жалпысынан 11 бала бар. Алар аз камсыз болгон үй бүлөдөн же ата-энесиз калгандар. Жеткинчектер үчүн бул жер өз үйүндөй болуп калган. Атайын имаратты ижарага алууга каарманыбыздын чамасы жетпейт. Ошондуктан Гүлжан Базарбаева апасынын үйүн балдар үйүнө айлантып, баардык талапка жооп берүүчү шарттарды түзгөн. Мына бул жерде балдар үйүндө бул жак столовый, балдар тамак ичишет. Бул жагыбызда бизде кухня бар. Кухняда мына атайын поварыбыз Анара. Балдарга сонун ширин тамактарды бышырып берет. Салаттарды даярдап берет. Атайын плиткабыз бар. Аристон койгонбуз, ушул идиштерди жууганга, балдар жуунуп турганга, санузелди даярдаганбыз. Атайын кирлерин күнүгө күн алып жууп турганга автомат стиральный машина. 10 балага ошол ылайыктуу ысык суу, муздак суу болсун деп даярдадык. Бул жакта эми бул комната да биздин балдардын раздевалкасы. Ар бир балага бирден шкаф коюлган. Бул шкафтын ичинде 2 көзү бар. Бир жагына мындай кийимдерин илет, вешалка менен сумкасын коюп, бир жагына мындай керектүү нерселерин, өзүнүн буюмдарын, теримдерин салып алышат. Ар бир балага бирден шкаф коюлган. Деда, не нашли они. Но после обеда будет же парада. Здравствуйте, ребята. Бул комната балдардын окуу бөлмөсү. Бул жерде ошол окуу бөлмөсү даярдалган. Мына ар бир балага бөлүнгөн столдор, стулдары бар. Окуу бул жерде кошумча өтүлөт. Атайын эжекебиз бар, сабактарын даярдашат, ырларды жатташат, ар түрлүү иш-чаралар өткөзүлөт. Бул комнатада балдардын жатак бөлмөсү. Жатак бөлмөсү ар бир баланын өзүнүн постели бар, өзүнүн орду бар, кровати бар. Каарманыбыз балдар үйүн же балдар бакчасын ачууну мурдатан эле пландап келген. Анткени ал убакта азыркыдай балдар үйүнө муктаждар көп болгон. Гүлжан Базарбаева бир туугандардын кеңеши менен акырында максатына жетет. Бирок бул оңойчулук менен ишке ашпаганын жашырбайт. Бул балдар үйүн ачуу бизге дагы оңой болгон жок. Арендага дагы үйлөр табылбайт экен бизде, айыл жергеси болгондуктан ошо шартты төп келишкен. Андан сырткары ошол балдарды уюштуруш дагы бизде кыйын болду. Ошондо биз соцпомощка барып, ошолордун жетим балдардын тизмесин алдык. Жашы туура келе турган, бизге ошо мектепке бара турган, башынан баштап ошо балдарга тарбия берели, мектеп жашындагыларды деп 6 жаштагы балдарды карадык, алдык. Анан эми шартыбыз биздики азыр бөлмөбүз кичинекей болгондуктан жалаң гана эркек балдарды алдык. Кыз балдарды да кошо алсак алардын жатаканасын бөлүш керек. Ал кыз балдардын шарты башкача болот. Гүлжан Алмаматовнанын өзү иш жолу башталганда эле пионервожатый болушу балдар менен иштөө менен башталган. Азыр башка ишканада деле ошол балдар, жеткинчек балдар, мектеп жашындагы балдар менен иш алып барып атат. Ошол нерселер да түрткү берип, Гүлжандын ушул ишти ачканына биз аябай сыймыктанабыз. Балдар үйүнө ушу сунуш кылганда туура эле дедим мен, ол эми үй болсо жардам болот. Балдарга ата-энесине, алардын ата-энесине жардам эми. Бизде азыр мындай эмеде жакшы дедик да, балдар менен сүйлөшүп ошол туура семьябыз туура
кабыл алдык да, жардам берип. Балдарды табууга Алай райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы да жардам берген. Район боюнча 2000ге жакын аз камсыз болгон жана ата-энесиз калган балдар бар. Жатак үйдүн азырынча юридикалык статусу аныктала элек. Каарманыбыз убактылуу камкордук алуу тууралуу тиешелүү кызматтарга кайрылган. Эгерде сот чечим чыгарып берип, бул маселеде чечилип калса, өкмөт тарабынан жардам берилмек. Азырынча мындагы бир да балага жөлөк пул берилбейт. Мыйзам чегинде жөлөк пулдар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ошо үй бүлөнүн энесине чегерилип берилет. Бул аз камсыздык боюнча мамлекеттик жөлөк пулдар айыл өкмөтүндө каралат жана айыл өкмөтүндө түзүлгөн комиссия чечим менен гана чектелишти. Эгерде кароосуз калган балдарды экинчи тарап камкордугун алса же көзөмөлчүлүгүн алса, анда сот тарабынан чечим чыккандан кийин ошол соттун чечими менен биз ошол тарапка мамлекеттик кепилдиктерди бергенге акылыбыз. Гүлжан эжем бүгүнкү күндө сот тарабынан чечим чыга элек. Утурумдук гана көзөмөлгө алган үчүн бул балдарга биз кепилдиктерди берген жокпуз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз, жакшы отурасыздарбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Эмне атасыңарбы? Ошентсе да балдар үйүнө жардам берүүчү демөөрчүлөр бар. Көбүнчөсү Гүлча айылынын жергиликтүү жашоочулары жардам колун сунушат. Демөөрчү болгондорго атайын деле талап жок. Кийим-кечеби, азык-түлүкпү, эскиби же жаңыбы колдон келишинче. Эң башкысы балдарга керектүү буюм болсо эле болду. Көбүнчө эми жаш балдар, бул жерде жаш балдар болгон үчүн ата-энесинен узак жашайт. Ата-энесинин мээрин бергенге аракет кылабыз биз дагы колдон келишинче. Белек бекчектер беребиз. Жаңы жылда жаш бала болгонуна карабастан жаңы жылда бир белек күтөт экен. Былтыр жаңы жылда келип кичине калем саап, ошондой дептер, септерлерди берип кеткенбиз. Спонсорлорубуз Алматыда, Бишкекте өзүбүздүн эле курдаштарыбыз, өзүбүздүн эле досторубуз, өзүбүздүн инилерибиз, агаларыбыз, ошолор жөнөтүп туруп ошол келгенине карата биз дагы бул жака келип бөлүштүрүп айылдарга, бул жака келген жаштарга кичинелер келип калса, бул жака алып келип берип тез байланыштырууга аракет кылып атабыз азыр. Алгач айылда ар түркүн кеп таркап. Гүлжан Базарбаеванын баштап жаткан жумушуна бут тоскондор көп болгон. Жергиликтүү жашоочулардын айрымдары балдар үйүн ачууга каршы болушкан. Аларга Гүлжан Базарбаева убакыт өзү далилдейт деп гана жооп берчү. Эмне үчүн эркек балдарды топтоп атат, буларды Сирияга даярдайт деген сөздөр дагы болду. Андан сырткары балдарды чогултуп алып органдарга сатат деген сөздөрдү дагы биз угуп, бирок ал сөздөргө терикпедик. Капа дагы болбодук. Биз жөн гана өзүбүздүн койгон максатыбызга ошол балдар менен иштегенде бүгүнкү күнү ошондой сөздөрдөн арылып, анан балдарыбыз жакшы ийгиликке жетишкенде адамдардын көз карашы бизге түз болуп келип биз менен кошо сүйүнүчтөрүн бөлүшүп калышты бүгүнкү күндө. Гүлжан Базарбаева кылган эмгегинин жыйынтыгы менен көпчүлүктү ынандыра алды. 2 жыл аралыгында балдар үйү жалаң гана жакшы тарабына өзгөрүлдү. Азыр балдар менен 4 кызматкер иш алып барат. Аларга каарманыбыздын сиңдиси жана жолдошу көмөк көрсөтүп турат. Биздин үй бүлөдө ар кимибиз бири-бирибиздин оюбуз менен аябай урматтап, түшүнүшү менен аракет кылабыз. Эгер бирөө бир ишти баштап чечим кылса, биз дайыма ошол чечимди колдоп жанында болобуз. Ошондуктан Гүлжан ушундай келип балдар үйүн ачып атабыз дегенде биз эч эмеси жок эле, туура эмес ойлорду ойлобой эле келип жардамга өзүбүздүн жардам бергенге шаштык да. Эми аялым Гүлжанды бул жумуштан кийин ага жардам берем. Аларга балдардын эмесин баняга апарам, чачтарын алдырам, стадионго келип ойнотом, ошол алар эме болуп кыйналып кетпеш үчүн. Анан кийин жумуштан кийин ушул дагы мына тооктун жумурткаларды, тукумдарды апарып, ошолор менен камсыз кылып турам. Анча үйдүн ичиндеги ошол иштеги балдар үйүндөгү иштерди аткарып турам. Кандайсың? Жакшы. Атың ким? Али. Бул сураттарды ким өзүң тарттыңбы? Ооба. Бардыгында эле үй го бул сураттардан. Эмне үчүн балдар үйү дейт? Чоңойгондо мен келечекте балдарды ушинтип окуткум келет. Мына 3 жаш экен да, мына уйларчы. Чоң ачкың келеби? Ооба. Балдарын ачкандан эмне иш кыласың?
Мен бе аякта балдарды окутам, көп нерсеге үйрөтөм. 7 жаштагы Алиге бул сөздөрдү эч ким үйрөткөн эмес. Келечекте балдар үйүн ачуу бир эле Алинин эмес, башка балдардын да тилеги. Жеткинчектерден мындай пикирлердин чыгуусуна ал жердеги берилип жаткан тарбиянын да тиешеси болушу мүмкүн. Балдарга эми тарбия берүүдө бири-бирине жардам берип, бири-бирине жакшы мамиле жасоого, жардамга ар дайым келүүгө, ошондой эле тырышчаактыкка, алдабаганга, калп айтпаганга ошого дагы көңүл бурабыз. Ошондой эле бар жок буюм теримдерин иретине коюп, анан каалаган убакта өздөрү каалаган нерсе менен алектенгенге, кааласа сүрөт тартышат, кааласа китеп окушат, кааласа эки-экиден эшикке чыгып сейилдеп келгенге дагы мүмкүнчүлүк беребиз балдарга. Дайым ойнойбуз. Мен келишиме аябай балдар күтүп турушат. Себеби дегенде ар бир келген сайын жаңыдан оюн алып келгенге мен буларга аракет кыламын да. Кээде келип айтып калат, булар ата-энеден бөлүнүп бизге, силерге келип атат. Эгерде келечекте ушулар жакшы адам болбой чыгып, жакшы тарбия албай калса, бизге жоопкерчилик артат. Ошондуктан энелик меримиңерди аябагыла депчи. Ошондой эле Гүлжан Базарбаеванын жеке тоок фермасы бар. Ал үй бүлөлүк бизнес. Бирок түшкөн каражаттын бөлүгү балдар үйүнө жумшалат. Ал эми жумурткаларын каарманыбыздын жолдошу ар күнү жеткинчектерге жеткирет. Жардамдарды биз эми колдон келген продуктылардан семья боюнча жардам беребиз. Балдарым семья боюнча алардын анан ошол үйдөгү иштерди жардам беребиз. Бул жерде жалпы эле 10 бала атайын сабакка даярдыкты өтүп, ушул үй тапшырмаларын даярдап бүткөн соң, момундай татынакай бирдей форманы дагы кийип алышып, бул жерде жакын жайгашкан Отунчиев атындагы мектеп гимназиясына күндүн 2 жарымда чогуу окууга жөнөшөт экен. Даярбы эже? Мектепке кетет болду. Даярсыңарбы? Тапшырмаларды даярдадыңар, жүргүлө кеттик анда. Жакшы баргыла балдар мектепке, жакшы барып, жакшы окуп келгиле. Азыркы учурда жеткинчектер Гүлчөдөгү эң алдыңкы мектеп гимназиясында билим алышат. Алардын 3-өсү 4-класс, 8-и 1-класс. Ошондой эле балдар үйүндө алар кошумча билим алышат. Гүлчө айылында балдар үйүнө муктаж жеткинчектердин саны көп. Гүлжан Базарбаева алардын аз гана пайызын камсыз кыла алды. Бирок каарманыбыз бул менен эле чектелбей, жакынкы жылдары балдар үйүн кеңейтүүнү пландап жатат. Ал үчүн 30 сотук жер тилкесинде сатып алган. Ушул жерден биз 30 сотук жерди балдар үйүнө деп сатып алдык. Быйылкы жылы коргонун жана фундаментин бүткөзүп коюуну пландаштырып атабыз. Калган нерсесин эмди жылы бүтүрсөк, Кудай кааласа балдар үйүн ушул жерге келебиз дагы. Ошондо балдардын санын көбөйтүүгө бизде жакшы мүмкүнчүлүк болот. Бир 60 бала алсак деп пландаштырып атабыз. Ошо 60 балага ылайык имарат курабыз. Албетте бул Гүлжан эженин ишин колго ала турган маселе. Колго ала турган маселе, биз жакындан жардам берип атабыз. Биз только мамлекет тарабынан эмес, башка коомчулук тарабынан да, коомчулук уюмдар тарабынан дагы Гүлжан эжеге жакындан жардам берип, ишин менен таанышып атышат. Бул Гүлжан эженин ишин колго ала турган, жайылта турган бир иш деп эсептейбиз. Мамлекет кыла албаган ишти аткарып жаткан Гүлжан Базарбаеваны колдогондор күн санап көбөйүүдө. Ал эми каарманыбыз бул иштин аркасында өзүнө упай топтоо же каражат табуу ниети жок экенин баса белгилейт. Эң негизгиси, балдар үйүндө тарбия алган жеткинчектер келечекте жакшы адам болуп чоңоюп өсүп, татыктуу билим алып, келечекте алардын да башка балдарга жардамы тийсе, менин кыялым ишке ашат дейт Гүлжан Базарбаева. Баланы кимдер сүйбөгөн